Ene tilin bilүү en başkı madaniyat. Har bir adam özünün ene tilin bilүүgө mildettүү. Al moyunda turgan parız. Öz ene tilin en sonun bilip, al эми калган тилдерди колунан келишинче жакшы билүү керек. Кандай гана эл, мамлекет болбосун, ар биринин өзөктүү түшүнүктөрү, карманган туткасы бул мамлекеттик тили. Кыргыз журтунун сан миң жылдык санаты, чексиз сөз казынасы, аалам термелткен акылдар амети баары ушул тили менен уланып, тили менен куралып келген. Чыгыштын чыгаан акылмандарынын бири тил акыйкаттын босогосуна алып баруучу жол деген экен. Калетсиз сөз кайсыл убак болбосун күүсүнөн жанбай, күчүнөн талбай касиетин калкка ыргоолойт тура. Биздин ата-бабаларыбыз кылымдарга ошол мурасты асырап, баптестеп бүгүнкү жеткирип берди. Ал эми бүгүнкү 21-кылымда биз аны өркүндөтүүгө, байытууга, колдонуу чөйрөсүн кеңейтүүгө, мамлекеттик деңгээлдин баардык түзүмүндө алты тилдин иштешине шарт түзүп беришибиз керек. Анткени бул табиаттын касиеттүү белеги. Тил тарыхына тийиштүү урунтуу учур бул өткөн кылымдын 89-жылы эркиндик эпкини жел аргыдай согуп, ар улут өз өтмүшүнө үңүлө баштаган кез. Ошол маалдагы улутубуздун уңгу туткан азаматтарынын аракети менен кыргыз тил мамлекеттик тил болуп кабыл алынган. 1989 жылдын 22 сентябрында Кыргыз СССР Жогорку Советинин сессиясы ачылды. Сессияда кыргыз тилинин тагдыры чечилет. Сессияда чыгып сүйлөгөн ар улуттун өкүлдөрү өз сөздөрүндө эне сүтү менен жаралган кыргыз элинин тили мамлекеттик тил болуп өз учурунда туура кабыл алынып жаткандыгын белгилешти. Сессияда мамлекеттик тил жөнүндө айрым статьяларга ар кандай кайчы пикирлерди айткандардын бири республиканын прокурору Иванцов болду. В процессе применения закона, в случае его утверждения в предложенной редакции статьи 8, народное хозяйство неизбежно потеряет некоторое количество специалистов. Продавцов, водителей такси, работников милиции, прокуроров, я и себя не забываю, и тому подобное. Часть из них, возможно, вообще уедет из республики. По сообщениям печати, в соседнем Таджикистане отток населения уже начался, а другая часть будет вынуждена сменить профиль работы. Бул сессияда Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы депутат Жолдош Масалиев сүйлөдү. Думается, все основания есть у нас, с учетом обсуждений, предложений товарищей, всех коллективов республики, принять сегодня закон. Другое дело. Товарищ Иванцов говорит, что этот закон увольняет людей, создает трудности, там, прием на работу. Я думаю, это необоснованное заявление. В законах, в статьях этого нету. Я думаю, товарищи, Центральный комитет Компартии Киргизии, Президиум Верховного Совета, правительство республики, весь актив этого не допустит, чтобы ущемление было. Тем более, чтобы русский народ пострадал от этого. Мы все сделаем, чтобы каждый русский товарищ работал спокойно, уверенно и изучал и свой язык. Если он считает киргизов своим близким братом, товарищем, значит, наверное, он найдет возможность будет изучать этот язык. От этого только выиграет дело. Я думаю, что тут тоже надо подумать. Добуш берүүдө өзүңүздөрдүн акылыңыздар, оюңуздар кандай айтса, ошондой добуш берсеңиздер деп суранар элек. Бул кыргыз элинин бүгүнкү күндөгү муктаждыгы, бул кыргыз элинин мындан кийинки боло турган тагдыры. Кыргыз СССРинин мамлекеттик тили жөнүндөгү закондун долбоору добушка коюлду. Депутаттар аны бир добуштан кабыл алышты. Элибиздин көптөн күткөн тилеги ишке ашты. Кыргыз тилине Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын мамлекеттик тилинин укугу закон жүзүндө бекитилди. 1998 жылы президенттин жарлыгынын негизинде
мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча улуттук комиссия түзүлөт да Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилин өнүктүрүү концепциясы иштелип чыккан. 2000-жылы президенттин кезектеги жарлыгы чыгып, анда мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн 2010-жылга чейинки программасы иштелип чыккан. 2004-жылы 1989-жылдагы тил мыйзамына өзгөртүү киргизилген. 2006-жылы мамлекеттик тил үчүн өзгөчө жыл болду. Ушул жылы кыргыз тили төш белгиси негизделди. Кыргыз тили гимни кабыл алынды. 2008-жылдан баштап кыргыз тили гезити чыгарыла баштады. 2009-жылы мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 20 жылдык мааракесине карата Кыргыз Республикасынын президенти 23 сентябрь мамлекеттик тил күнү болуп республиканын аймагында расмий белгиленсин деген жарлыкка кол койгон жана Борбор калаабызда өткөн салтанаттуу жыйынга келип сөз сүйлөп, мамлекеттик тилдин мындан аркы өнүгүү багыттарын аныктаган иш-аракеттерди көрүүнү мамлекеттик мекеме уюмдарынын жетекчилерине тапшырган. 2010-жылдан баштап кыргыз тилинин дүйнөлүк желеде, интернет айдыңында, медиа тармагында өнүктүрүү колго алынды. Microsoft корпорациясынын Windows 7, Office 14 версияларын кыргызчалоо, кыргыз тилиндеги сайттарды, интернет булактарын көбөйтүү иштери жүргүзүлө баштаган. 2013-жылы 1-июлда Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаевдин Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү жөнүндө номер 155 жарлыгы чыккан. Ушул жарлыктын негизинде жумушчу топ түзүлүп, 6 айдын ичинде Кыргыз Республикасында 2014-2020 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасы иштелип чыгып, ал коомдук талкууга коюлуп, сунуш пикирлер эске алынуу менен Улуттук коопсуздук кеңешинин жыйынында каралып, 2014-жылдын 2-июнунда Кыргыз Республикасынын президентинин номер 119 жарлыгы менен бекитилген. Билесиздер, буга чейин 2-3 программа кабыл алган, мамлекет аткарылган жок программалар. Ошондуктан бул программаны элге дагы талкууга бергенбиз, өзүбүз да жакшылап карадык, бирок улуттук кеңештен карап туруп бекителик. Анткени көрүп турасыңар, ошондо тыйын-тыпыры да табылат экен, башка маселе да чечилет экен. Анткени бул жолу мамлекеттик тил программасы аткарылыш керек. Жарлыкка ылайык улуттук программаны ишке ашыруу боюнча көзөмөлдөөчү топ түзүлгөн. Аталган жумушчу топтун жетекчиси, Жогорку кеңешинин спикери Чыныбай Турсунбеков көзөмөлдөөчү топ жана аткаруучу органдар менен 9 ирет жыйын өткөргөн. Бул жыйындарда аткарылган иш-чаралардын отчету кылып, акча каражатын өз убагында бөлүү көзөмөлдөнүп турган. Программанын алкагында бүгүнкү күндө ошол кыргыз тилинде бир топ аталыштагы китептер басмадан чыгарылды. Андан сырткары ошол кыргыз мамлекеттик тилди мындай бир заманбап технологиялардан менен окутуу аркылуу максатында ар түрдүү ошол мультимедиалык борборлор ачылууда. Тил программасын аткаруу боюнча министрликтин алдында мамлекеттик кыргыз китеп ишканасы ачылды. Манас эпосунун бир топ варианттары биринчи жолу жарык көрүп атат. Бул алсак ошол эле Саякбай Каралаевдин варианты толук түрдө Жаңабек Кожековдун, Молдобаса Мусулманкуловдун, Багыш Сазановдун, Мамбет Чокморовдун, Тоголок Молдонун, Ахмат Рысмендеевдин жана башкалардын варианттары үч жылдыгы жарык көрдү десек болот. Кыргыз тест мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоо системасы жөнүндө жобону мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарына талапкерлигин койгон жана аларды ээлеп турган адамдар үчүн мамлекеттик тилди милдеттүү түрдө билүү деңгээли жана көлөмү жөнүндө жобону бекитүү тууралуу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2017 жылдын 13 июлундагы номер 430 токтому кабыл алынган. Ага ылайык быйылкы президенттик шайлоого катышкан ар бир талапкер ошол тесттин негизинде сынак беришти.
Мамлекеттик мекемелердеги иш кагаздарын кыргыз тилинде жүргүзүүнү күчөтүү максатында мамлекеттик мекемелердеги кыргыз тили котормочуларынын бирдиги жоюлуп, алардын ордуна лингвистикалык экспертиза жүргүзүү жана мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча адистер бекитилди. Анын негизинде ар бир мамлекеттик мекемедеги кызматкерлер иш кагаздарды өз алдынча кыргыз тилинде даярдоого жетишет. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге мамлекеттик тилди аралыктан үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Улуттук комиссиянын окуу борбору деңгээлдерге ылайык окуу методикалык комплекстерди иштеп чыгып, улуттук комиссиянын Мамтил чекит KG сайтына аралыктан окуу деген порталына коюлду. Мындан ары мамлекеттик кызматкерлер жана башка каалоочулар интернетке коюлган электрондук китептер менен тил үйрөнө алышат. 2016 жылы терминологиялык комиссия кайрадан түзүлүп, анын курамына 11 кишиден турган эксперттик топ киргизилди. Азыркы тапта Терминком мамлекеттик мекемелер менен тыгыз иш алып барууда. Ошондой эле мамлекеттик тил боюнча кандидаттык экзамен тапшыруунун жобосу жана программасы иштелип чыгып, 2016 жылдын 1 январынан баштап бардык аспирант изденүүчүлөр мамлекеттик тилден милдеттүү түрдө кирүү сынактарын жана кандидаттык минимумдарды тапшырып жатышат. Кайсы илимий багытта диссертация жакталбасын, алардын авторефераттары мамлекеттик тилде да жарык көрүүдө. Википедия эркин энциклопедиясына кыргыз тилиндеги макалаларды киргизүү боюнча иш аракеттердин натыйжасында диаграммалык катардагы статистикага таянуу менен 2015 жылдын декабрь айында Википедияга киргизилген макалалардын саны 53 миңди түзсө, 2017 жылдын июнь айына карата макалалардын саны 66 миңге жеткен. Дүйнөлүк котормо түйүнү болгон Google Translate кызматына кыргыз тили киргизилди. iOS жана Android базасында атайын мобилдик программалар иштелип чыкты. Ошону менен катар Тили чекит KG жана Орфо чекит KG кыргыз тилин үйрөтүү сайттары ачылды. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия улуттук программанын алкагында жүздөгөн китептерди жарыкка чыгарды. Алар дүйнөлүк адабият, азыркы адабият, дүбүрт, тарых жана маданият сериялары багытында көөнөргүс китептер окурман журтуна тартууланды. Улуттук программанын башкы максаты мамлекеттик тилдин өнүгүшүн камсыз кылуу, ошондой эле бириктирүүчүлүк, ынтымакка чакыруучу ордун чыңдоо болуп саналат. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил комиссиясынын көп тармактуу иш аракеттери өлкөнүн өнүгүүсүнө өбөлгө, урпактарга көрөнгө катары журтка жугумдуу эмгектери менен алдыга кадамын таштай берет. Кутландуу күнүңүздөр менен салтанаттуу жыйындын катышуучулары, арыбаңыздар, ардактуу ага эжелер. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамдын кабыл алынганынын 28 жылдыгына карата жана 23 сентябрь мамлекеттик тили күнүнө арналган салтанаттуу жыйынды ачуу үчүн сөз Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Ишекеев Назаркул Ишекеевичке берилет. Урматтуу салтанаттуу жыйындын катышуучулары, кадырлуу мекендештер, мамлекеттик тил күнү менен баардыгыңыздарды улуттук комиссиянын жана өзүмдүн атымдан ак дилимден, чын пейилимден куттуктоого уруксат этиңиздер. Кыргыз тили Кыргыз Республикасынын мамлекеттүүлүгүнүн атын тастыктаган жана затын аныктаган тил. Тарыхтын өкүмү күч жана оош кыйышы чексиз. Борбордук Азияда нечендеген этностор жана уруулар жашап өтүшкөн. Тарыхтын тарыхый драмасында тыңдары хан ордосун курушкан. Алсак байыркы гундар 300 жыл, сиян билер, тоболар, түрктөр, кидандар 200 жылдан, жужандар 150 жылдан кылыч найза ойнотуп, тулпар туяктарын дүңгүрөтүп бийликте турушкан. Кыргыздар Борбордук Азияда 80 жылдай хан тактысында көк асабасын желбиретти. Ошончо көчмөн элдердин ичинен биздин заманга чейинки доордон бери эң узак өмүр сүрүп, тарыхта изин өчүрбөй келе жаткан көөнө калктын сыры эмнеде болду экен? Көрсө, байыркы бабалардын тили, алардын тарыхы менен тарыхый эс тутуму, салт санаасы менен маданияты,
тутунган тууру менен мекени, материалдык дөөлөттөрү, Манас эпосунан гениалдуу Чыңгыз Айтматовго чейинки рухуй философиялык даанышмандыгы, ошондой эле табият менен жаралчылыктын көмөгү акыйкатта 21-кылымга жеткирди. Ар бир этнос эне тилин ыйык, касиеттүү деп эсептейт. Анткени ал эненин сүтү менен келет. Анда этностун өткөнүн, бүгүнкү күнүн жана келечегин жалпылаштырган рухуй потенциалы менен улуттун жүрөгү жатат. Кыргыз тилинин мамлекеттик тил катары статуска ээ болушу көз карандысыз, эгемендүү мамлекетти куруунун ишенимдүү жана чечкиндүү кадамы болгон. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча эң маанилүү кадамдардын бири 2013 жылдын 1-июлунда өлкөнүн президенти Атамбаевдин Кыргыз Республикасында мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүүнүн чаралары жөнүндө номер 155 жарлыгынын кабыл алынуусу болуп эсептелет. Бул жарлыктын негизинде Кыргыз Республикасында 2014-20 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасы кабыл алынды. Программанын башкы максаты Кыргыз Республикасынын ар бир жаранынын мамлекеттик тилди билүүсүнө толук шарттарды түзүү, өлкөбүздө жашап жаткан бардык этностордун тилдерин сактоо жана өнүктүрүү, өлкө биримдигин чыңдоонун маанилүү фактору катары мамлекеттик тилди толук жана кеңири колдонууну камсыз кылуунун натыйжалуу тил саясатын ишке ашыруу. Улуттук кызыкчылыктарына жараша мамлекеттик тил, расмий орус, эне тилин, ошондой эле дүйнөдө кеңири колдонулган эл аралык тилдерди эркин билген кыргызстандыктардын жаңы муунун өстүрүүгө багытталган. Бүгүнкү күндө бардык бийлик бутактарында күчтүү мамлекеттик тил саясаты бышып жетилди. Ал өлкөдөгү тилдик жана маданий көп түрдүүлүктү өркүндөтүүгө жана улуттар аралык сүйлөшүүгө, баарлашууга өбөлгө болот. Тил жалпы жарандык, башкаруу административдик, илимий техникалык, өндүрүштүк чарбалык, соода сатыктык, маданий жана диний негизде Кыргызстанда жүрүп жаткан ички интеграциянын ишенимдүү өнүгүшүнө жана узак мөөнөттүү келечегинин кепилдигине айланышы керек. Албетте, тил зарылчылыктардын системасынан турат. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин мыйзамдарына, токтомдоруна, өкмөттүн чечимдерине ылайык эл аралык стандартка негизделген кыргыз тест системасы жигердүү ишке киришүүдө. Ал аркылуу мамлекеттик тилди колдонуунун чөйрөсүн, мейкиндигин кеңейтүүгө зор мүмкүндүктөр ачылат. Ошентип, мыйзам чыгаруу, аткаруу жана сот бийликтеринин тармактарында иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүүнүн пайыздык катышы өркүндөмөкчү. Рас, биз өлкөбүздүн мамлекеттик тил аркылуу тилдердин жана маданияттардын ар түрдүүлүгүнүн биримдигин уюштурган, көз карашты камтыган, күчтүү системаны түзүүнүн жана ал багытта изденүүнүн кан жолунда баратабыз. Тилди табият жараткан. Ал жаратылыштын кереметтүү, укмуштуу жана сырдуу көрүнүшү. Андыктан элибиз кылымдар бою классикалык көчмөндөр маданиятын өнүктүрүп, табиятка шайкеш, эриш аркак жашап келген. Тилге текеберчилик менен мамиле кылуу мүмкүн эмес. Табияттын мыйзамдарын этибарга албоо, ар кандай калыбына келгиз, орду толгус жоготууларга алып келиши мүмкүн. Тил өлкөнүн эркиндиги, көз каранды эместиги, азаттыгы жана коопсуздугу жөнүндөгү проблема. Тил өлкөнүн рухий жана материалдык дүйнөсүнүн кайталангыс жана уникалдуу дөөлөтү. Тил батыш менен чыгышты бириктирген
интеллектуалдық зор мүмкіндік. Тил улуттық жана жалпы адамзаттық баалылыктарды айкалыштыруунун даанышмандыгы менен кемеңгерлиги. Демек, жаратылыш менен табияттын өлчөөсүз байлыгын көздүн карагендей сактоо жана тумарыбыздай тутууну ар бирибиздин ыйык милдетибиз. Байыркы кыргыз эли тилден баштап мамлекетке чейинки өздөрүнүн пассионардык күч кубатын, энергиясын кийинки муун урпактарга үзгүлтүксүз жана дамамат өткөрүп келген. Ал уңгулуу да, тарыхый да, салтты ыкчам, тез жана сапаттуу өркүндөтөлү ардактуу кыргызстандыктар. Урматтуу мекендештер, мамлекеттик тил өлкөнүн биримдиги менен бүтүндүгү, ар намысы менен улуттук идеологиясы, туруктуулугу менен түбөлүктүүлүгү жана мамлекеттин тарыхый тагдыр жөнүндөгү фундаменталдуу концепция. Ааламдашуу доорунда улуттун, мамлекеттин иденттүүлүгүн аныктаган тилин сактоо жана өнүктүрүү болуп көрбөгөндөй актуалдуу. Азыр заманбап технологияларга ыңгайлашуу өлкөнү туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук стратегиянын алкагында таза коомдуу болборун ишке ашыруу менен миң жылдыктардын чакырыктарына натыйжалуу да, майнаттуу да, эпкиндүү да жооп берүүгө милдеттүүбүз. Эмесе Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнүнө арналган салтанаттуу жыйынды ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер. Кыргыз Республикасынын президенти Атамбаев Алмазбек Шаршеновичтин куттуктоосун жеткирүү үчүн сөз Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын бөлүм башчысы, аппарат жетекчисинин орун басары Карыбаева Мира Аскеровнага берилет. Арыбаңыздар, урматтуу калайык калк, бүгүнкү салтанаттын катышуучулары кыргыз тил майрамыңыздар менен куттуктайм. Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Шаршенович Атамбаевдин кыргыз тил майрамы менен куттуктоосун сиздерге жолдоп коюуга уруксат этиңиздер. Кымбаттуу кыргызстандыктар, кадырман мекендештер. Кыргызстандын көз карандысыздыгына карай жолубуздун башаты эне тилибизди сактап калуу кыймылынан башталганы белгилүү. 28 жыл мурда бул кыймыл зор коомдук күчкө өсүп жетип, кыргыз тилинин мамлекеттик даражасын мыйзам түрүндө бекитүүгө жетишкен.
Дал ошол мыйзам кабыл алынган 23 сентябрь күнүн мамлекеттик тил майрамы катары жыл сайын белгилеп келе жатабыз. Баарыңыздарды улуттук рухий майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. Кыргыз Республикасында 2014-2020 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасында кыргыз тилинин коомдук турмуштун бардык чөйрөсүндө толук кандуу иштеши, элибиздин биримдигин камсыз кылып, бириктирүүчү ролду аткарары баса белгиленген. Ошону менен бирге учур талабына шайкеш тил саясатын жүргүзүү, мамлекеттик, расмий жана чет тилдерди өздөштүрүү жаш муундардын дүйнө таанымын кеңейтүүгө зор мүмкүндүк берет. Мамлекеттик тил саясатын ишке ашырууда сиздер менен чогуу кызматташып, кыргыз тилибиздин чыныгы мамлекеттик мартабасына ээ болуусуна салым кошуп, сапарлаш болуп келебиз. Соңку жылдары тил жаатында көп иштер жасалды, жасала турганы андан көп. Тилдин ээси эл деп Залкар атабыз Түгөлбай Сыдыкбеков белгилегендей, жалпы элдик аракет бир тилекке бириккен улуттук мүдөө гана тилибиздин толук кандуу иштешине жана өркүндөшүнө өбөлгө түзөт. Демек, биздин тилек өз өлкөбүздө, өз тилибизде сүйлөп, иштейли деген табигый талап. Башка улуттун өкүлдөрүн өз айланабызга бириктирип, ынтымактай иштешүүнүн бирден бир жолу мамлекеттик тилди кеңири колдонуу. Ошондуктан баарыбыз эң ириде эне тилибизге кызмат кылуубуз менен элибизге ак санаган адал эмгек өтөөрүбүздү терең түшүнөлү. Мамлекеттик тилибиздин түбөлүгү түз болсун, майрамыңыз кут болсун. Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев. Чоң рахмат, Мира Аскеровна. Куттуктоо сөзү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Турсунбеков Чыныбай Акуновичте. Саламатсыздарбы, урматтуу ушул бүгүнкү жыйындын, салтанаттуу жыйындын катышуучулары, биздин мамлекеттик тилибиздин эртеңки боло турган күнүнө арналган салтанатка чогулгандар, баарыңыздарды мен өзүм атыман жана Жогорку Кеңештин атынан эртеңки мамлекеттик тил күнүбүз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Албетте, биз ушул улуу тилибизди жана баяндамачы абдан жакшы айтып кеткендей, Манастан баштап Айтматовдунга чейинки кыргыз элинин жан дүйнөсүн, ой кыялын, жашоо турмушун бардыгын чагылдырып берген улуу тилибиздин урматына чогулуп отурабыз. Бул жерге чогулгандар ошол улуу тилдин алып жүрүүчүлөрү гана эмес, патриоттору дагысыздар. Ошон үчүн ушул жерге чогулуп отурасыздар. Албетте, биздин мамлекеттик тилибиз Кыргызстан мамлекетинде толук кандуу иштеп, бардык өзүнүн көркүн көрсөтүш үчүн биринчи кезекте ушул жерде отурган сиздердин аракетиңиздер, эмгегиңиздер маанилүү, жана ошондой эле бардык мамлекеттик бутактарда отургандардын бизде кабыл алынган мыйзамдардын ишке ашышына чогуу биз кол кабыш кылышыбыз абдан маанилүү. Эмне үчүн кол кабыш кылышыбыз маанилүү? Анткени себеби бир топ мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча мыйзамдар кабыл алынды. Мына алардын айрымдары иштей баштады. Айрымдары иштеш үчүн өзүнүн акыркы бир чекитин күтүп атат. Алсак, биздин Кыргызстандын аймагында
бериле турган радио теле көрсөтүүлөрдүн 60% кыргыз тилинде болуш үчүн көзөмөл жүргүзүү. Ал мыйзамдын боюнча, мыйзамыбыз бар, мыйзам көзөмөлү боюнча жогорку кеңештагы ал эми ошону аткара турган түздөн түз телерадио берүүлөрдүн бардыгынын жетекчилеринин дагы милдети. Андан сырткары, мына жаңы эле баяндамада да бар айтылып атат. Биз Кыргызстандын Коргонуу кеңеши атайын чоң 6 жылдык программа кабыл алганбыз, 14-20 жыл. Ал программанын негизинде көптөгөн отурумдар болду. Программаны кабыл алыш үчүн мынакей арабызда азыр Жогору Раматылык, Эгемер Дерматов болуп, канча түйшүктөр болуп, канча аракеттер болуп, ал программанын иштеп кетиши өтө маанилүү экендигин, ага чейин кабыл алынган программалардай болуп, өлүү төрөлүп калбас үчүн аракеттер болду. Натыйжада ал программа кабыл алынгандан кийин биз ага тиешелүү каражаттын берилишин көзөмөл кылдык. Бюджеттен 500 миллионго жакын каражат бөлүнүп, анын колдонулушу боюнча көзөмөлдөр жүрүп, жанагы айтылып аткан ай сайын 2 айда бир өтүп аткан жыйындар ошол иштин жүрүп кетишини камсыз кылуу максатында болду. Ачыгын айтыш керек, дароо эле жүрүп кете албайт экен. Кыргыз тилин күйүп пышканыбыз менен аны жылдыра турганга күч керек экен. Рахмат академиянын кызматкерлерине, алар даярдап койгон материалдар болгон үчүн ал жактан аксактык болгон жок, бирок башка мекемелерге берилген бир топ талаптар аксап келди. Ошондуктан анын 140 миллиондон ашыгы гана бүгүнкү күндө өздөштүрүлдү. Калган 350 миллиондон ашык каражатты өздөштүрүш үчүн алдыда аз ганактай убакыт калды. Ал 3 жылга жетип жетпеген убакытта биз ал каражатты жумшап, кыргыз тилин бүгүнкү ордунан дагы алдыга жылдырганга бир топ күч жумшашыбыз керек, кыргыз тили өнүгүүгө шарт түшүрүшүбүз керек. Бирок ошол кабыл алынган программанын өзгөчө маанилүү жагы катары мен эсептейм, биринчи кезекте кыргыз тилин эл аралык деңгээлдеги, эл аралык стандарттарга ылайык келген кыргыз тилин түзүлүшүн. Буюрса, өкмөт ошол кармалып жаткан өздөрүнүн тиешелүү токтомун чыгарып берсе, кыргыз тил толук кандуу иштеп кетсе, Кыргызстанда мамлекеттик тилди колдонууга, мамлекеттик тилде иш кагазтарын жүргүзүүгө дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүк түзүлөт. Анткени себеби кыргыз тил аркылуу мамлекеттик кызматта иштегендер өзүнүн мамлекет тили боюнча сынагынан өтүп сертификатын алыш керек. Мына ошондон кийин керек болсо, монда президенттик шайлоолор учурундагы мамлекет тилге байланышкан маселе саясий маселе болуудан да калат. Анткени себеби кыргыз тилге барып, сынактан өтүп, колуна билими, тилди билүү мүмкүнчүлүк, тили билүүсү жетиштүү деген сертификат алган адам эртең күнү атайын экзаменден өтпөйт, президенттикке кандидат болсо дагы сертификатын көргөзүп, ишин өзүнүн каалоосун ишке ашырыш үчүн аракетин кыла берсе болот. Мунун баары ушул акырындап отуруп кыргыз тили дагы эл аралык стандарттын негиздерин түзгөн, ошол эле чоң тилдерге тең элбесе дагы ошондой жакын кырдаалда өнүксүн деген ниеттерден жаралды. Буюрса, аны ишке ашырыш үчүн баардык күч аракеттер жумшалып, кыргыз тил бүгүн эртең иштөө абалында турат. Анын алгачкы мүмкүнчүлүктөрүн биз президенттикке талапкерлерден экзамендер алуу учурунда көрдүк. Калганын буюрса, жанагы токтом чыккандан кийин баарыбыз чогуу көрөбүз. Ушул жерде отурган мамлекеттик кызматкерлер барып, сертификаттарды алып, анан мыйзамдын негизинде, ошол сертификаттардын негизинде мамлекеттик кызматтарда иштей турган болот да. Мунун баарын айтып аткан себебим, мунун баары акырындап жасалган, бирок мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө, анын келечеги үчүн, анын келечек өмүрүн сактап калууга багытталган биздин кыргыз эли деген, кыргыз элинин эң тамгасы болгон кыргыз тилин сактап калууга
багытталган иш аракеттер, эгерде тил жок болсанда элдин да келечеги жок болот деп мынакей жазылып турат. Биз ошол тилдин келечеги үчүн күрөшсөк, демек элдин келечеги үчүн дагы, элибиздин келечеги үчүн дагы, мамлекетибиздин келечеги үчүн да күрөшкөн болобуз. Урматтуу бир туугандар, урматтуу мекендештер, албетте мен бул мамлекеттик өнүктүрүү боюнча маселелерге токтолдум. Ал эми ошол эртеңки мамлекеттик тил күнүбүзгө арналган сиздерди куттуктоо, мамлекеттик тил комиссиясын куттуктоо барабызды окубай эле тапшырып коеюн. Уруксат этсеңиздер. Андан сырткардагы мамлекеттик тил комиссиясы бир топ иштер жүргүзүп атат, конкурстарды өткөрүп атат. Ошол Кыргызстанда жашаган ар түрдүү улуттагы элдердин конкурстарын уюштуруп, ким бизден дагы мыкты мамлекеттик тилде сүйлөп атат деп иш аракеттер жүргүзүп атасыздар. Ошол кароо сынактарыңыздарга керек болуп калабы деп 200 000 сомдагы жогорку кеңеш өзүм фондуман ала келдим. Урматтуу бир туугандар, урматтуу мекендештер, дагы бир жолу эртеңки майрамыңыздар менен куттуктайм. Аман болуңуздар. Чоң рахмат, Чыныбай Акунович. Куттуктоо сөзүн айтуу үчүн Кыргыз Республикасынын премьер-министри Исаков Сапар Жумакадыровичти чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу мекендештер, кадырман калкыбыз, мен бүгүнкү мамлекеттик биздин тил күнүбүз менен чын дилимден баарыңыздарды куттуктайм. Мен азыр Чыныбай Акунович сүйлөп атканда бир нерсени мындай элестеп кеттим да. Чет мамлекетте жүргөндө, мен билем көбүрүңөр ошо нерсени да сездиңер. Чет мамлекетте жүргөндө бир жумадан ашык жүрүп калганда кыргыз ырын койгондо магнитофонго тимеле жүрөгүң дүркүрөп, толкунданып, жашылданып кетесиң, туурабы? Себеби кыргыз тили, кыргыз ырлар бул биздин Кыргызстаныбыздын келечеги, Кыргызстаныбыздын эң мындай кантип айтсам болот, түп тамыры да, Кыргызстаныбыздын түп тамыры. Адамзат маданиятынын маанисин жоготпогон байлыгы бул улуттун тили. Доор алмашат, дүйнө өзгөрөт, бирок тил калат. Ар бир элдин эң улуу, эң ыйык байлыгы анын эне тили. Эне тили жок эл эч качан өзүнчө эл боло алган эмес. Бул жагынан биз өзүбүздүн тарыхый тагдырыбызга тобо келтирип шүгүр десек болот. Эң кыйынкы мезгилдерге карабай кыргыз эли кылымдар бою өз эне тилин табириктей таза сактап келген. Өз тилинде манас баштаган кайтылангыз мадани, рухий дөөлөттөрдү жаратты. Тилдин тагдыры бул элдин тагдыры. Бүгүнкү күнү тилибизге чоң камкордук көрүлүп, атайын программанын алкагында иш ийгиликтүү жүрүп жатат. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү менен катар тил саясаттын өнүктүрүүгө жетиштүү каражат каралып, бул жооптуу милдетти бүгүнкү күнү улуттук тил комиссиясы аркалап келе жатат. Кыргыз тили бул кыргыз элинин жан дүйнөсүнүн күзгүсү. Улуттун кебелбес дөөлөтү, мамлекеттин тилин билүү жалпы кыргызстандыктардын жан дилин жандандырат, бириндикти чындайт. Тилибиз бүгүн күндөлүк турмушубуздун адабиятын, саясатын жана мыйзамдын гана тили болбостон, илимдин, техниканын, медицинанын тилине айланып калган. Кыргызстанды соңку чейрек кылымда өнүктүрүүнүн биздин
өкмөттүк программа, жаңы доорго 40 кадам программасында да мамлекеттик тил саясатын багыты так көрсөтүлгөн. Кыргыз тилибиз мамлекеттик тил катары кайсы гана тармак болбосун өз ордун табат деп мен терең ишенем. Тил майрамы бул эл майрамы. Майрамыңыздар менен сиздерге ден соолук, үй бүлөлүк бакыт жана бакубаттуулукту каалайм. Улуттук тилди, улуттун намысын туу тутуп бийик көтөрөлү. Ушул тилекке жеткирүү улуу жолубуз байсалдуу, ак жолтой жолубуздан болсун. Чоң рахмат. Чоң рахмат, Сапар Жумакадырович. Андемесе, мамлекеттик тилин өнүктүрүүгө зор салым кошуп келген инсандарга Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын сыйлыктарын тапшыруу аземине кезекти берели. 2017 жылдын 19 сентябры номер 22 чечим. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 25 жылдыгына жана 23 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили күнүнө карата келген сунуштардын негизинде чечим кылам. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө жана тил саясатын өркүндөтүүгө кошкон зор салымдары үчүн төмөндөгүлөр Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын сыйлыктары менен сыйланышсын. Кыргыз тили төш белгиси менен Исаев Кусаин Исаевич, Кыргыз эл мугалиме, Кыргыз Түрк Манас университетинин профессору. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, Айтыш республикалык коомунун негиздөөчүсү. Сапаралиева Айке Султановна, Бишкек шаарынын Свердлов районунун номер 33 мектеп гимназиясынын директору. Алмаз Окинович, коомдук ишмер. Майжанова Бактыгүл Жакыповна, Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрынын театралдык окуу жайынын окутуучусу. Токтосартов Камалдин Акунович, Эл аралык руханият ассоциациясынын президенти. Окенов Мирбек, Улутсов компаниясынын жетекчиси. Зайырбек, акын, Жолон Мамытов атындагы адабий сыйлыгынын лауреаты. Ардак грамота менен Айсараконов Эрлан Асанкадырович, Каракол шаардык депутаттар кеңешинин төрагасы.
Үмөталиева Керезби Бүйүк Курткабаевна, Чүй областынын Сокулук районунун Татынакай балдар бакчасынын директору. Сөзөга Назаркул Ишекеев. Чоң рахмат. Алған сыйлығыңыздар құт болсын, урматтуу сыйлық ээлери. Анда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнүнө арналган концерттик программага көңүлүңүздөрдү бурабыз. Аксакалын жайкаган кариминне болучу ай көлманаз баяны ал муздактан бир карай атадан өтүп балага айтылып келди бул күнгө алеминде болучу көк тукаба жайкаган балеминде болучу көңкү кыргыз баянын күпүлдөтүп мандасча айтып берди бул күнгө алеминде болучу мурункудан калган сөз муюбага албан сөз эзелкиден калган сөз эл ичинде айтылган ай көлманаз баяның айланайын калайык обул эсеби жок кана балбан сөз арбын жомок толгон сөз ат көтөргүз болгон сөз арсыздарга токтолбой азамат эрге конгон сөз чечендердин чеккен сөз бечендердин черткен сөз ай көлманаз баяны белес белден борондоп ошол күндөн бир карай беш удургуп өткөн сөз баласына атасы мурас кылып кеткен сөз ошол күндөн бир карай 50 жылдан эл жаңа 100 жылда болуп жер жаңа бабалардан дуруктап биз экенбиз бир жага көктөн учкан канаттуу жерден сызган туяктуу көп экенин ким билсин кагылайын калайык ошол бай көлүң гана бана сыяктууңа ошол күндөн бери карай төккөн кумдай күн өттүң түгөн күзечен жыл өттүң тоо бузулуп сай болдуң сай козголуп тоо болду аты калып өзү жогарганда элдер жоголдуң коо бузулуп тоо болдуң тоо бузулуп коо болдуң айланайын калың журт калдайып турган кара жер ошол күндөн бери карай черкинай кайсы кала жери соо болду манас найзалар төшкөн сайылдың кылыч таршылы чабылдың канчалык элдер көз жумуп кандарың сууда ягылдың ала кандай жер үчүн ар намыс үчүн эл үчүн канчалаган элдердин муношондуң бер карай айланайын калың журт ошо каруусу казык кагылдың андан берин карата эчен түркүндүр өткөн Кудай бетин көргөзбө ак сакалын жайкаган бал менен оозун чайкагын бола турган бишкүлдүң
O bol elектен байқаған ағайланайын қалайық. Бақай өңдің кереткен Haң ошол күндөн бери карай эл бакайдың сурасаң кабыламаназ батырдың салып жүрүп там кылган сайып жүрүп бак кылган эрчитип жүрүп эр кылган эр уулу менен тең кылган айланайын камбакай кабыламаназ атамдың үзүлгөнүн улаган чачылганын жыйнаган ошол күндөн бер карай ак калпак кыргыз эл үчүн кайран бакай атабыз ошоң аманаткана жанын кыйраган кырк жоронун баарына акыл насаат кеп айткан мына мындай деп айткан айланайын калайык эмин уккунден айткан бөлүнсөң бөрү жеп кетет бөлүнүп калды кыргыз деп бөлө келген кеп кетет жарылсаң жолборс жеп кетет жарылып калды кыргыз деп жалпы журткан кеп кетет айланайын чородор асманда учкан алгыр куш асманга учуп чыкканда канаты менен учуучу кайрылып жерге конгондо куйлугу менен конуучуң манастын манас болмогуң айланайын калың журт ошол баарыбыздан гана болучуң Кыргыздын комузунда тарых доору чертилсе жаңырткан сыйтала тоону заңкылдап тойдун көркө добулбасы кылгыяк сыбызгысы чопочору Атай Огонбаев ак тамак көк тамак аткаруучу Бек Алагушев.
Ормонбек Асанбеков, жаштыгыры, аткаруучу Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын солисти Эльзар Өскөнбаева. Сөзі Алыкул Осмоновтықы, оғыны Шамшыбек Өтөбаевтықы. Ата жұрт, атқарушы Музаман тобы. Mala
Жадағаң болып кетейін деген шығарманы сіздердің қол чаңыздар менен келіңіздер ем шаңырақ. Сіздер үшін маэстро кеттік анда. Жалпыңыздар маэстро үшін жүректен құттықтаймыз. Чоқ, Қатырақ беріп қой. Чоңай. Қараңғы түнді қалғаныңда, қараңғылап адашқаныңда, қара қорос қиқырғанға шейін қарам болып тұрсам соныңда. Қиқороза қиқырғанға шейін, қиқороза қиқырғанға шейін, мен сүйемін деле сен сүйбейсің, дадағаңа болып әлі кетейін. Мен сүйемін деле сен сүйбейсің, дадағаңа болып әлі кетейін. Көңілдер отырауыз, майрамыздар мен жалпыздар. Күмірлерге чалынарыңда, мүдіріліп жығыларыңда, жүгіріп апарып жаныңа да сүпіріп тұрсам сонында. Мүдіріліп жүгіріп жетейін, мүдіріліп жүгіріп жетейін. Мен сүйемін деле сені сүйбейсің, дадағаңа болып әлі кетейін. Мен сүйемін деле сені сүйбейсің, дадағаңа болып әлі кетейін. Шу дедім біліп қойыз. Су көтеріп чақаларыңа, бейғапара кел атқаныңда, ала дөбе тап деп чоққанда, апап-тауа тұрсам еле сонында. Ап-ап-ап-ап-ап-ап-ап-ап-ап-тайын, ап-ап-ап-ап-ап-ап-ап-тайын. Мен сүйемін деле сен сүйбейсің, аппақтаңың болып еле атайын. Мен сүйемін деле сен сүйбейсің, дадағаңа болып еле кетейін. Мүдіріліп жүгіріп жетейін, мүдіріліп жүгіріп жетейін. Мен сүйемін деле сен сүйбейсің, дадағаңа болып еле кетейін. Мен сүйемін деле сен сүйбейсің, дадағаңа болып еле кетейін. Манастын ұлы Семетей драмасынан үзінді. Қаласам қадыр түнсілер, төмді жарық күнсілер, құдағы еже деп жүрсем кімсіңер? Алып манастың баласы батпаған сөліне, қачып жүрер жер қайда? Алатау деген ел қайда? Жерім қайда, мен қайда? Қаран қалған түгөт, мұндай сөзді кім шығарып жүрет? Ант бегілі, атам мана сөлгөнді, атпай жұрт қырғыз көмгөнді, саңғазына дүйнөсін чачып келгенде ұқтым. Чоң енемді жетелеп, төркүнүнө баш байлап, қачып келгенде ұқтым. Бүрөлер алдап кеп айтса, қырғыздар елің деп айтса, қырғызда жерің деп айтса, ошоға таарынып жатып аласың бы? Ақ оқус, манжуну елің деп айтса, манжуну жерің деп айтса, мен манжу екенмін деп манжуға барасың бы? Антип алдаған тілге көнбей жүр. Алдаған тілге көнгүдөй, эселек бала екенмін. Анығын ұғып көз жетіп, білдімге жетім екенмін. Қиыналып жатса өз елім, бұл жерде тұрып нетемін, бар бір елге кетемін. Енекем болсаң чыныңды айт, болбоса сенден кечемін. О, құлыным, уғып ал.
Екенеңдин içinde толуп жаткан мұңы бар. Аргын кыргыз аралаш, элиңдин жайын билип ал. Жылгынду кең кол кең талас, жериңдин жайын билип ал. Сенин жериң Кыргызда, отормалдан жылкы көп, оолуккандан тынчы көп, жашыгынан курчу көп, жан жыргаткан ырчы көп. Адырынан тегиз көп, арыгынан семиз көп, жалкысынан эгиз көп, жапан чыккан жемиш көп. Тереке тууган куштары, теминип турчу учканы, кайынга тууган куштары, камынып турчу учканы. Булбулу сайрап отурса, муңду киши чыккысыз, тотугуш талдан үн салса, күйүттүү киши уккусуз. Алмасы гүлдеп ачылган, жемиши жерге чачылган. Арга жок келген болчубуз кулунум, жерге биз талас асылдан. Кагылайын кулунум, калкыңдын жайын айтайын. Ак сакалы жайкалган, калың журтка салт айткан, сыпатын бузбай нарк айткан, көк сүлөсүн кундуз бөрк, чалдар сонун кыргыздын. Бейкут болуп жайлаган, белдемчини байлаган, кыңылдаган балдарга кымыз менен чай берип кыңырыла айланган, кемпири сонун кыргыздын. Оксадагы белинде аргытып атка чабышкан, айгашкан жоого салышкан, жигити баатыр кыргыздын. Өрүдө үйүн оңдошкон, көчкөндө төөсүн комдошкон, кызылдан кийип күрмөнү кыркалай түйүп түймөнү, келишкен чачпак кең соору кулунум, келини сонун кыргыздын. Жаш кайыңдай буралган, тал чыбыктай суналган, жарагын алса жарашкан, кулаштап чачын тарашкан, ак калпактуу кызыл чок алганына жарашкан, кыргый мүчө кымча бел кулунум, кыздары сонун кыргыздын. Делегейи теп-тегиз, жери сонун кыргыздын, өзөгүн берген өздесе кулунум, эли сонун кыргыздын. Дагы жетим, угуп ал, сенин атаң шер Манас, каңгайга барып кайрылган, катарлаш жүргөн чоронун далайынан айрылган, обужо кошол кармашта Манжуудан нечен дөөлгөн, шыпшайдар менен тикен алып, мадыган деген дөөлгөн. Ошо кең бежиңден чаткалда, каңгайдын каны коңурбай, абайсыздан алдырып калды дешет арманда. Ошо кең бежиңден чаткалда, чаңка бүтүбер Манас, сууга бара жатканда, сакчы турган ажыбай, уйкуга көзү батканда, кечилдин каны коңурбай, аркасынан жетиптир, кыр арканын сүбөгө, катыгына найза сайып кетиптир. Атаңдын көрө дүнүйай, катым болбой ер болсом, кароолчусу атаңдын ажыбай болбой мен болсом, чийбейт белем сызыкты. Кечилдин каны коңурга көрсөтпөйт белем кызыкты. Бала, Эне кебайым. Кымбаттан калган белегим, айкөлдөн калган белегим. Кагылайын кулунум, сапарга, таласты көздөй сапар алалык. Жүрө кой кулунум. Джакомо Пуччини, Турандот операсынан Калафтын ариясы. Аткаруучулар Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Тилек Найманбаев жана эл аралык конкурстардын лауреаттары Токтогул Рысалиев, Талант Токонбаевтар.
Урматтагандар, байрамыңыздар менен бардыңыздарды чын жүрөгүбүздөн кыргыз тили үчүн биз абдан сыймыктанып атабыз. Бардыңыздарды байрамыңыздар менен. Эми сиздер үчүн биз Денса Качели деген чыгарманы аткарып берели. Рысбай Абдыкадыров, издейм сени. Аткаруучу
эл аралык конкурстардын лауреаты Аксай Мукамбет уулу. Arasından ellerdim en bir koz Gülzarına ciğerlerdim Sen alandan izli tügü çar alsan seni izle üçün gelgen bir dipten seni dizmeğine verdim en bir hoz gülzarına sen alandan kaygır buğa çar alsan men alandan dayım sende kaygırıma gelgen ah bıgık çıkısında Асанғалы Керимбаев, қайдасың? жүрген айлы түн қайда біз үзген жыпар гүл қайда көзіңден секет болойын көрініп қойшы бір қайра көзіңден секет болойын көрініп қойшы
bir gayra. Yağmura caydın gecele, canaşa baskan gezele. Tamaşa kıyal söz aytsan, tarına düştün, tarına düştün, tarına düştün. Gezele, kıyaldın çeldi türgündür, sen ara koysam söykümdür. Kımızın içim tızılday, sağındım senin gülkündü. Kımızın içim tızılday, sağındım senin. Kıyam gelip gelesin, kıynağın kaçan gelesin. Kıynağın elin canımdı, kımbatın kanday nemesin. Kıynağın elin canımdı, kımbatın kanday nemesin. Сайкал бийи. Аткаруучулар Жаш кыял элдик үлгүлүү бий ансамблі. Көркөм жетекчиси Жанбек Чилетиров. Тосуп алыңыздар.
Кыргызстан аткаруучу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Асел Турдалиева. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин эртеңки майрамыбыздын чын жүрөктөн баарыбызды куттуктамакчыбыз. Ар дайым эне тилибиз бар болсун. Майрамыңыздар менен. Кай күнү кай мезгилде карабайым, шаттанам келбетиңе баладайым. Кыргызым кыргыз жери Кыргызстан, жаныма дары арча карабайым. Мен сенин майрамыңа бөлөнгөнмүн, өзүңдөн агаргамын көгөргөмүн. Мен сенин кулунумун Кыргызстан, мен сенин кубанычыңа, мен сенин кубанычыңа, мен сенин кубанычыңа төрөлгөмүн. Тыңшасам жан терметтер ырларыңды, жуткандай боломун мен булагыңды. Кыргызым кыргыз жери Кыргызстан, комузун кандырат кокумарымды. Арутан ай нурунан туулганмын, айтылган сөзгө бекем кызынганмын. Мен сенин кыраныңмын Кыргызстан, мен сенин талайыңа, мен сенин талайыңа, мен сенин талайыңа туулганмын. Кай жерде жүрсөм да эске келесиң, жүрөгөйүм бересиңди бересиң. Кыргызым кыргыз жери Кыргызстан, көңүлдүн асманында өңгөнүсүң. Желпитеп желкеге чач тарагамын, көңүлүң күзгү кылып карагамын. Мен сенин булбулуңмун Кыргызстан, мен сенин бакытыңа, мен сенин бакытыңа, мен сенин бакытыңа жаралганмын. Мен сенин майрамыңа бөлөнгөмүн, өзүңдөн агаргамын көгөргөмүн. Мен сенин кулунумун Кыргызстан, мен сенин кубанычыңа, мен сенин кубанычыңа, мен сенин кубанычыңа төрөлгөмүн. Арутан ай нурунан туулганмын, айтылган сөзгө бекем кызынганмын. Мен сенин кыраныңмын Кыргызстан, мен сенин талайыңа, мен сенин талайыңа, мен сенин талайыңа туулганмын. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Асел Турдалиева жана Жаш Кыял элдик үлгүлүү би ансамблі. Ушуну менен Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамдын кабыл алынганынын 28 жылдыгына карата жана 23 сентябрь мамлекеттик тили күнүнө арналган салтанаттуу кечебиз соңуна жетти. Кыргыз элинде тынчтык, ынтымак болсун, саламатта барыңыздар.